Салам достор. Менин атым Нуркыз Караева. Мен 15 жылдан бери журналистика тармагында эмгектенип келем. Аял заты үчүн бул кесип абдан эле кызыктуу. Бул кесип менен мен үй бүлөгө өттүм. Айтор көптөгөн кызыктар мени журналистика тармагында коштоп жүрдү. Негизи эле бүгүнкү замандагы эң мыкты ийгиликке жеткен аял заттары тууралуу кийинки бөлүктө. Ставкасын которуп коебуз да. Шашып, моундай айдап бараткан учурда биздин жана үстүндөгү таягыбыз ырылып кетет. Анан ошондо чуркап келип эле өзүбүз эле тагып алабыз. Оңой эле анан көчөдө кетип бараткан байкелер айтып калышат, жардам берелиби, айдай аласызбы, эмне тага аласызбы, оорбу, оор эмеспи деп аябай неметишет, карашат анан. Жок, оор эмес. Өзүңүздү кошо көтөрүп кетпесин дейт да, жана штанга деп коет да. Өзүңүздү кошо көтөрүп кетип, аябай кичинекейлесиз го деп. If you're calling about the car I sold it, if this is Tuesday night. Менин кесибим негизи мен мугалим болуп иштемекмин да. Мугалимге кызыгып, мугалим болуп иштейм деп жүрчүмүн, анан өзүм эле кызыктуу болду да, тура эле эжелерди көрүп, айдап жүргөндөрдү. 6 ай окуйбуз, троллейбустучу. 6 ай окуп, анан кийин праваны алдык. Уже ошондон бери иштеп кетем буюрса. 2 балам бар, 1 кыз, 1 уулум бар. Экөөнү ушактан иштеп, окутуп, тарбиялап келем. Чаткалдын тоосун ашканда мен чар булут каптап асманда. Чачым тасылап ойготтуң сен чатырда уктап жатканда. Чатырда уктап, чатырда уктап, чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм, жакшы эле көрөм, жакшы эле көрөм өзүңдү. She didn't know what she'd say.